70'ke bizim neyden var? Жебени бутага тийгизүү өтө татаал иш. Бул үчүн көп эмгек кылуу керек. Шарабидин Сапаралиев жумасына 2-3 жолу Ош шаарынын аймагындагы ипподромго же бош талаага барып, жаатып, машыгып турат. Спортчу теңдешсиз чеберчиликке жетишүү үчүн мелдештерде талашсыз баш байгени багындыруу үчүн жалгыз машыгуу пайдалуураак болоорун айтат. Ушул себептүү чоң мелдештерде алдын ала Шарабидин мырза жалгыз жаатууну туура көрөт. Жебелери болсо Кыргызстанда жасалат. Ал эми жаасын чет өлкөдөн сатып алган. Бул мына көрүп аткан бутабыз, бул түрк бутасы. Түрктөрдүн ушундай бутасынын көрүнүшү ушундай. Бул элеси, бул ат минип турган жоонун элесин калыптандырат да. Мисалы, мына аттын аяк жагы көкүрөгү болсо, көкүрөк тушу аттын башы. А бул атты минип турган мына жоонун адамдын сөлөкөтү, мына адам башы. Ошол бутага тийсе ар бир жебебиз бирден упай болуп эсептелген. Салттуу жаат өнөрүнө Шарабидин Сапаралиевдин кызыгуусу жаштайынан ойгонгон. Профессионалдык деңгээлде спорттун бул түрү менен машыгып, мелдештерге катышып баштаганына 2-3 гана жылдын жүзү болду. Бул аралыкта спортчу республикалык, эл аралык мелдештерде байгелүү орундарга жетишкен. Каарманыбыз 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында командасы менен 50дөн ашуун мамлекеттин спортчуларынын арасынан алтын медаль тагынышты. Бул ар бир командалык оюнда ошол ар бир мамлекеттен эң күчтүү болгон 3төн жаачы бир команда болуп чыгат. Биз командалар көп катышты. Бул азыркы мелдеш өтө татаал. Биз үчүн ушу биринчиликте алтын медалды алыш оңойго турган жок. Өтө катуу даярданышкан. Анын арасында биз да даярданып, ошол биринчи Индонезия өлкөсүнүн командасын жеңдик, андан кийин Венгрия мамлекеттин командасын жеңдик. Акырында Малайзия менен финалга чыгып, биринчиликти анан биз утуп алдык. Ошто жаачылар үчүн атайын аянтча жок. Бирин-экин спорттун бул түрү менен кызыккандар өз алдынча оң келген жерде машыгып келишет. Салттуу жаат өнөрүнө жетишерлик көңүл бурулбай жаткандыгын айткан Сапаралиев чет мамлекеттерде бул спортко өзгөчө көңүл бурулаарын билдирет. Кыргызстанда болсо мамлекет башка өлкөдө өтүүчү оюндарга сарпталуучу жол акыны гана төлөп берет дейт ал. Азыр эми бизде улуттук оюндун ичине ушу салттуу жаага эми 1-2 жылдан бери эми көңүл буруп келатат, бирок башка мамлекеттерге салыштырмалуу бизде анча көңүл бурула элек. Себеби мына жааны, мына жебелерди баардык кийим-кечебиз полный өзүбүздүн жаныбыздан кылабыз. Мисалы ошол эле Түркиянын кечеги жаачылары ушул тармакта кадимгидей кесип ушул тармак, ушуну менен тиричилик кылып бала чакасын багып, кадимгидей айлык алат, күндө келген иши ошол келип даярданат, тренировка кылат, кечинде күндүз кечке ошол кадимгидей булар ошондой иштеп, ошол менен жашайт. Шарабидин мырзанын Ошто жаш жаачыларды тарбиялоочу атайын мектеп же академия ачуу кыялы бар. Алдыда жергиликтүү бийлик менен макулдашып, салбурун аянтчасын курсак деп турат. Жаатууга кызыккандар болсо үйрөтүүгө даяр. Ош шаарына ошол бир салбурун ордо ачсак дагы болот. Анын ичинде ошол ат менен жааткан, жөө жааткан, жанагы салбурун, тайган куш бүркүт дегенде ошондой бир ордон ачсак, ошол жерден элдер барып жаатышса, жааны ошол жерден өнүгүү чоң болот эле да. Анан болбосо жаа академиясын ачса болот. Мисалы шаардын чогортосунда место болуп калса, азыркы кезде жаага кызыккан өтө көп. Жаштардын арасында дагы, элдин арасында кызыгуу өтө көп, бирок бизде жааткан атайын мектеп, клуб же ошондой нерсе жай жок болуп атат да. Ошондой келечекте ошондой ачсак деген тилектерибиз бар. Шарабидин Сапаралиев салттуу жаатуу спорту боюнча 3 жолу Кыргызстандын биринчилигин жеңип, курама командага чакырылган. Анын билдиришинче өлкө боюнча 100гө чукул жаачы бар. Алардын басымдуу бөлүгү Ысык көл, Нарын облустарында. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап.